Учурдун алп актерлорунун бири кыргыз эл артисти Ашырбек Чокубаев 11 мартта оорудан улам дүйнө салды. Актерду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 13 мартта Кыргыз улуттук драма театрынын алдында болуп өттү. Актер 1947 жылы 4 декабрда Өзгөн шаарчасында жарык дүйнөгө келген. Атасы кыргыздын белгилүү артисти Назарбек Чокубаев, апасы Турсун Чокубаева да театрда иштешкен. Актер мектепти аяктаган соң Москва шаарындагы бүткүл союздук кино тармагы боюнча институтун аяктаган. Жогорку билимге ээ болгондон кийин Кыргыз драма театрына актер катары ишке кирген. Өмүрүн, ден соолугун толугу менен театрга, киного гана арнаган Ашырбек Чокубаев бир гана кыргыздын эмес, казактын, орустун, Голливудтун тасмаларына да тартылган. Ал актердук чеберчилиги, сценарийди илгиртпей алып кетиши, англис тилин суудай билиши менен америкалык режиссерлордун да купулуна толгон. Анын Голливуд актерлору Марк Дакаскас, Кунно Беккер, Джейсон Скотт Ли, казак эл артисти Дасхан Жолжаксынов менен бирге тасмага түшүшү биз үчүн чоң сыймык. Узакка созулган оорудан улам 71 жашында каза болгон актерду акыркы сапарга узатуу зыйнатына вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев, президенттин аппарат кеңешчиси Султан Раев, жогорку кеңештин депутаттары Садык Шернияз, Иса Өмүркулов, казак эл артисти Нуржуман Ихтымбаев катышты. Ашыр Чокубаевди кичинекей кезинен бери билебиз. Анткени Сатыбалды Далбаевич экөөбүз жаш кезибизде театрга келип киргенде Ашырдын атасы Назарбек Чокубаев деген заслуженный артист театрда артист болуп иштеп турган кез экен. Анан ошол киши менен көп иштешип калдык, ошол кишиден көп таалим алдык, биз көп нерсени үйрөндүк. Анда биз жаш элек да. Ошол кезде Ашыр кичинекей бала болчу. Бул бала ошо Ашыр кичинекейинен эле театрга аралашып, театрдын артисттери менен аралашып чоңойгон бала бул. Бул кичинесинен эле искусствого берилген бала. Анан кийин чоңоюп, кичине убактысы келгенде анан кийин бул окууга кетип, окууну бүтүп, жогорку билимдүү болуп келип, көп жыл театрда иштеп, киного көп түштү. Бул өзү абдан мындай популярный, элге таанымал, мыкты артисттердин бири болгон. Бою десе бою бар эле, өң десе өңү бар эле, таланты бар эле. Мындайынча айтканда, редкий таланттуу артисттердин бири да. Биз албетте кайгырып турган кезибиз азыр. Өтө өкүнүчтүү. Жашыраак кетип калды. Şu Kazak filmde bir 10'dan aşık filmlerde çıktı, Mosfilm'de çıktı, Özbek filmde çıktı, Bulgar'da çıktı. Filmlerde hemen olup. Эмне деп айтам, ат дегенен бир күн кыргыз эли чоң жоготууга туушар келип атат. Лейкемия деген оору менен анан кичине инсульт болду эле. Анан акыркы учурда эме болуптур. Пневмония болгон экен. Баягы асылган оору алат дегендей ушундай болду да. Ушу эң биринчи ушул Курманжандатка тартылганда эң биринчи маган мен кинону көрдүм, Назира. Ты так великолепно сыграла. Мен ушунчалык ыраазы болдум деп мага эң биринчи Ашыр звонить этип айткан болчу.
өзү ооруп атса да, төшөктө жатса дагы өзүнүн мага ыраазычылыгын айткан болчу. Анан ушундай дайыма көрүнгөн жерде, көз көргөн жерден ыраазычылыгын айтып, жакшы бир сөздөрүн айтып, адамдын жан дүйнөсүнө бир жакшы сөздөрдү айтып турган киши ким? Бул улуу адам, улуу инсан. Ошон үчүн мен үчүн бүгүнкү жоготуу аябай чоң жоготуу. Төлөмүш Океев тарткан ак илбирстин тукуму тасмасында кыргыз элинин байыркы жашоосу мыкты чагылдырылып, Ашырбек Чокубаев кожо жаштын доосу Касендин ролун мыкты ачып берген. Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытаар бир күн романындагы Раймалы менен Бегимай жөнүндөгү уламыштын негизинде Дооронбек Садырбаев тарткан Махабат дастаны фильминде актер Тилекенин образын жараткан. Ал эми Голливуддун Чыңгыз хан тасмасында соодагер Алинин Голливуд менен казак фильм биргелешип жараткан Көчмөндөр фильминде Валихандын образын жараткан. Аларча көрүстөнүндө түбөлүк жайылган улуу актер Ашырбек Чокубаевдин артында Адыл жана Кылыч аттуу 2 уулу калды.